Kırgız televizyası zamana menен başladı. Zamananın alıp baruşulары ar birimizderdi үйүңүздөргө çakırtla etpeyle tankı 7'de uçuraşıp girip barat emesizler. 3 saatlik zamananı efirge alıp çıkıda bizdin zamananın tele rejissörlörünün oğdu özgürçö dep aytsak bolot. Ырчы келет, ырчынын алдында фонограммасы бар, ал өзүнүн берүүрүн фонограмма менен ырдайт. 3 сааттан турган Замана студиясынын түз эфирине режиссерлордун жоопкерчилиги жогору. Ар кандай жагдай болуп калышы ыктымал. Андыктан баарысына алдын ала даярдыктар көрүлүшү керек. Неме жак отуруп коюмду. Акым жок. Түз эфир деген бул өзү эле айтып турат. Ар бир коноктун өзүнүн убактысы жазылган программада. Анан ал конок кечикип же болбосо келбей калса, программа жылып кетет. Алдын ала программа түзүлгөн, компьютерлерге дагы программалар киргизилген. Анан ошол коноктор келбей калып, же болбосо кечигип келе турган болсо, ошол эле учурда дароо баарын алмаштырууга туура келет. Программа алмашат, кийинки келе турган коноктор алмашат, алып баруучулардын алдын ала даярданган сценарийлери дагы алмашып калат. Чоң жоопкерчилик. Өз ишин мыкты билген Фатима Узбекова Замана студиясынын жалпы эле улуттук каналдагы ордун жогору коет. Замананыкы минусу да бар, плюсу да бар. Минусу баягы переживать эткенибиз коноктор кечиккенде, келбей калганда, а плюсу абдан көп анткени таң эртең менен көрүүчүлөргө таңкы маанай тартуулайбыз. Кадр алганга да жакшы да. Тиякта болсо же кадр ала албайт. Студиянын жасалгасы, алып баруучулардын кийген кийими, алардын маанайына чейин карап, керек болгон учурда көңүлүн көтөрүп, түз эфирди жакшы өткөрүү милдетибиз дейт Асыл Акматова. Эртең менен биз ушул жерге таңкы 5:30 баштап эле чогулуп баштайбыз. Ал жерде чогулгандан кийин алып баруучубуз эң жакшы маанайда болуш керек, сулуу болуш керек, өтө жакшынакай жаркырап кийинип туруш керек. Анан биз ошол настроениясын бузбаганга биз аракет кылышыбыз керек. Негизи эле Замана студиясы таңкы программа болгондон кийин таң эрте көрүүчүлөргө жакшы маанай тартуулап, керектүү болгон пайдалуу кеңештерди дагы бериши керек. Бул багытта жооптуу редактор, алып баруучу жана режиссер тыкыз иштешет. Бир жамаат менен иштей турган болгон соң, баарыбыздан көз каранды. Ошол эле свет койгон осветитель, оператор, техник, режиссер, звук режиссер баардыгыбыздан, операторлор баардыгыбыздан бир эфир жаралып атпайбы 3 сааттык. Ошондо мен сиздин сурооңузга жооп берейин. Мен эң эле биринчи бүгүнкү алып баруучуларым жакшы кийинип келсе экен, бүгүнкү алып баруучуларым ушундай жаркырап, сонун болуп даярданып келсе экен. Себеп дегенде ал жерде кимдер иштеп атат, элдер билбейт. Алып баруучулар аркылуу замананы эл тааныйт. Анан ошол жерде сүйлөгөн сөзү ордундуу болсо, жаркырап, жүзү жакшынакай жарык болсо, кийген кийими ордунда болсо, биздин замананын баягы көрккө чыгат. Бул күндү баштай берелик пайдачы. Кум бери жерден алтын чыккан. Биринчи тазалоодон соң бул Мураки видеону бир аз жылдырып койгойлук пайдачы. Режиссерлордун катарын жаштар дагы толуктап турат. Жаңы технологияларды түз эфирге пайдалансак, көрсөтүүбүз мындан дагы кызыктуу болот дейт Ширин Бүтөрбек кызы. Жаңы технологияларды өздөштүрүүдө режиссердук кесиптин өнүгүшүнө чоң таасир берет деп ойлойм жаңы технологияларды өздөштүрүү. Себеби ошол жаңы технологияларды өздөштүрүү менен режиссердун иши дагы бир башкача нукка көтөрүлөт десек болот да. Маселен айталы, ушул жаңы технологияларды өздөштүрүүдө сиз айтып аткандай Замана студиясынын режиссерлору алдыдабыз десем болот да. Себеби дегенде түз эфир учурунда ошол жаңы технологияларды өздөштүрүү, аны уюштура билүү, аны чагылдыра билүүдө биз бир топ алгылыктуу иштерди буга чейин жасап келе жатабыз. Маселен түз эфир учурунда ар кандай масштабдуу иштерди элдерге мындай чагылдырып, аны татыктуу көрсөткөнгө аракет кылып жатабыз да. Адатта режиссердун ишин
асманда самолетту башкарып бара жаткан учкучтун ишине салыштырышат. Кыргыз телевидениясында дагы, Замана студиясында дагы режиссердун иши өзгөчө жоопкерчиликтүү деген ой тилектемин. Таңда таңкы саат 7-де Замана менен ап-апак таңды бирге тосуп алыңыздар. Сиздердин дагы майрамыңыздар менен Атакан Кожогулов, Данияр Амантуруулу, Нурзат Бектурсун кызы, улуттук канал Замана студиясы.